Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Венгриянын тышкы иштер жана соода министри Петер Сиярта эки тараптуу кызматташтыкты арттыруу боюнча маселелерди талкуулашты. Буга чейин гуманитардык жааттагы алакаларга орун берилсе, мында башка тармактарга өзгөчө экономика жаатына басым жасалмакчы. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө кесиптештер кызматташтык программасына кол коюшту. Документте 2020-21 жылдардагы эки мамлекеттин тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы негизги делген багыттар камтылган. Dear friends, the official visit of His Excellency Менин кесиптешим Сиярто мырза 2016-жылы Кыргызстанга сапары менен келип, анда Кыргыз-Венгер өкмөттөр аралык комиссияны түзүү боюнча маселелер талкууланган эле. Анын жыйынтыгында өткөн жылы сентябрь айында Кыргыз-Венгер өкмөттөр аралык комиссиясынын соода экономикалык кызматташтыгы боюнча биринчи жыйыны өткөн. Мындан ары да биздин өлкөлөр ортосунда бул кызматташтыктар активдешерине ишенем. Соода экономикалык байланыштарды тереңдетүү максатында Венгер тарапты Бишкекте 9-10 июлда өтө турган биринчи экономикалык форумга катышууга чакырам. Ошондой эле Айдарбеков Кыргыз-Венгер инвестициялык фонду түзүлөрүн айтып, Кыргызстанга Венгер тараптын Эксим банкы 50 миллион еврону түзгөн жеңилдетилген насыя берерин белгиледи. Азыр долбоорлорду ишке ашыруунун үстүндө иштер жүрүп жатыптыр. Ал ортодо бүгүн венгриялык 32 ишкананын өкүлдөрүнүн катышуусунда эки тараптуу бизнес форум болду. Анда ишкерлер чогуу жүзөгө ашыра турган долбоорлорду карашты. Биз акыркы 10 жылда Европадагы экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн катарын толуктайбыз. Мындан улам биз Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун визитине экономикалык чөйрөдө кызматташууну орнотууга үмүттөнөбүз. Ошондуктан инвестициялык фонд түзүүнү пландап жатабыз. Ошол эле маалда Венгрия билим берүү жаатындагы кызматташтыгын уланта берет. Эмки жылы Кыргызстандын студенттери үчүн бөлүнүүчү квотанын саны көбөйтүлөт. Петер Сияртанын айтуусунда былтыр 75 квоталык орун каралса, эми анын саны 175ке жетет. Кыргызстандык студенттердин билим алуусуна биздин өкмөттөр тарабынан 75 квоталык орун каралган. Бизге барган сайын жогорку окуу жайга өтүүнү каалагандардын саны өсүүдө. Айтсам, бул жылы 300 буйртма келип түшкөн. Мындан улам келерки жылы квотанын санын 170ке жеткирүүнү пландадык. Ошондой эле ага кошумча Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын 10 кызматкери иштеген багытына жараша Венгрияда окутулат. Тышкы иштер министрлери ошондой эле айыл чарба, энергетика, транспорт, жашыл экономика, туризм, санариптештирүү маселелерин талкуулады. Кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси Кыргызстан үчүн мааниси чоң. Акча ижарага берген фонддор көп болсо, бул биздин экономикабызга алдыга жылганга шарт берет да. Бул мамлекет менен байланыш ар бир тараптан биздин экономикабызга жакшы жардам берет. Венгер делегациясынын Кыргызстанга болгон сапары Венгриянын Кыргызстандагы элчилигинин расмий ачылышына дал келип отурат. Бул эки мамлекеттин мамилелеринин өнүгүшүнө жаңы түрткү берген окуя болуп калды. Белгилей кетсек, 2018 жылы Кыргыз-Венгер кызматташтыгынын жаңы деңгээлге чыгышын Кыргызстанга Венгриянын премьер-министринин сапары тездетти. Мындан ары кызматташтыкты арттыруу Европа биримдигинин институттары менен болгон байланышты бекемдөөгө шарт түзөт. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.